Assalamu alaikum Kırgızstandықтар, Россияда жүргөндөр, эми бүтүн дүйнөдө жүргөндөр, жаксыңарбы, амансыңарбы, тынчсыңарбы? Туугандар, мен Москвадан Ильяс, Кыргызстандыкмын. Билгенге, билбегенге айтып коюп атам. Туугандар, мына алхамдулилла Кыргызстаныбыз өнүгүп атат. Вам пришел проводник в аэропорт. Кыргызстан өнүгүп атат. Орто Азия мына биримдүүлүк башталды, Орто Азия. Президенттер жолугушуп атат тезде. Недавно эле Өзбекстанды жолукту эле, Казакстанды жолукту эле. СНГ ошо 5 өлкө, Азербайжан 6 өлкө. Кийин Азербайжандын президенти Ташкентке келди жакын күндөрдө. Казакстандын президенти Тажикстанга келди. Кудай буйрса жакын күндөрдө биздин президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич барат. Орто Азия биримдиги башталып атат да, уже башталды. Эми не максатты сүйлөп атам? Максатты сүйлөш бизге Орто Азия, Түркия, Кипр ошо өлкөлөр биримдигибиз керек да. Азыр өтө кооптуу болуп калды, мына чоң өлкөлөр опасный болуп калып атат. Неге буну сүйлөп атам? Сүйлөштөн максат бизге биримдүүлүк керек. Динибизди, жерибизди, өлкөбүздү, мекенибизди сакташыбыз керек да. Бир өзүң сакташың кыйын да. Ошо биримдүүлүк болсок, мындай күчтүү болсок, бирөө бизди эмне кыла албайт. Сүйлөштөн максат ушул. Дуа кылайлык, келгиле Түркия мамлекети, Орто Азия биримдүүлүгү болсун. Аркасынан көрөсүңөр Афганистан кошулот. Афганистан азыр тынчталып калды, Кудайга шүгүр. Эмне максат эми? Максат мусулмандар бир болуп, тынч болуп, бирибизди коргоп жашаш, башка нерсе жок. Өзүбүздүн өлкөлөрдө ошо таможнялар ачык болуш керек да, мындай современный бизнес болгондой, Европанын кырагы ушундай болушубуз керек да биз дагы. Ошодо биз өнүгө алабыз. Мына Россия эми Аллага шүгүр, Россиядан иштедик, көп иштеп атабыз. Эми серабына мына тилин кысык, мына кече мечитке жумага барышыптыр балдар. Кармап кетип милициялар. Болбойт да, биз мусулман болсок